Кандайсыздар, бактылуу айымдар? Силердин коучуңар, уникалдуу коучуңар Зузу Качиева. Анда эмесе бүгүн биз 6-чы сабакка келдик. 6-чы сабакта эмнелер болот? Негизи мындай сөз бар. Максатсыз жашоо, маңызсыз жашоо деп. Биздин эң жакынкы максатыбыз 1 ай, андан кийин 6 ай, андан кийин 1 жыл, андан кийин 3 жыл, андан кийин 7 жыл, андан кийин 10 жыл. Ушундай максаттарыбыз болуу керек. Ошол максаттарын кандай максаттар болду экен, кантип аны ишке ашырабыз, каяктан табам андай максаттарды, эмне максатым бар жашоодо деп ушул суроолорго жооп алуу үчүн бүгүнкү сабак. Анан сөзсүз техника болот, ошол техниканы аткарабыз, ошондо гана биз ошол максаттарыбызга жетебиз. Анан эмесе кеттик. Кымбаттуу айымдар, бул техниканын ээси, автору Брайан Трейси. Азыр популярдуу эксперт. Ошол максат боюнча абдан көп китептери жана подкасттары жана видеолору бар. Бул техника эмнеси менен кызыктуу да? Бул техника кандай? Жана бул техниканы кантип кылабыз? Анда эмесе биз баягы жан дептерибизди алабыз. Анан ошол жан дептерге 1ден 10го чейин цифраны тизме кылып коебуз. Анан 1ден 10го чейин, мисалы бүгүн олтуруп алып, жашооңузда кандай максаттарыңыз бар болсо, ошону жазып чыгасыз. Кичинекей болобу, чоң болобу, айырмасы жок. Ошол 10 максат тауып, анан жазып коесуз. Анан айымдар, эртеси күнү ошол бетте карабастан жаап, бияк бетке карабай туруп, кайрадан 10 максатты эс тутумуңуз боюнча жазасыз. Балким унутуп калат 1-2 максат, балким жаңы максат туулат. Ошого карабастан ошону жасайсыз. Бирок бул техниканы 1 айдан баштайбыз. 31 күн күнүгө 10 максат жазасыз. Күнүгө кечээки жазган максатыңызды карабайсыз. Эмнеси менен бул жакшы ушундай кылганыбыз? Биринчиден, чындап эле керектүү максат күнүгө кайталанат. Күнүгө унутулбай жазылат. Анча керексиз максаттар анда калып кетет. Азырынча. Экинчиден, күнүгө ошол максаттарын жазуунун аркасынан сизге маанилүү, керектүү болгон максат сиздин аң сезимиңизге, орусча айтканда подсознанияңызга сиз күнүгө жазуу түрүндө киргизип аткан болосуз. Ошонун аркасында сиздин мээңизге бул канчалык сиз үчүн маанилүү экенин баса белгилейсиз. Анан мындан аркысын мээ өзү иштейт. Кантип ошол максатка жетүү керектигин ал өзү билет. Биздин максатыбыз ошол мээге ушундай программа киргизип коюу. Негизи 30 күн бул аздык кылат. Бирок биз ошондон баштайбыз. Эң башында адат кылуу үчүн 21 күн кылсак, любой нерсе адат болот экенин билебиз, туурабы? Ошон үчүн сиз ошону адатка айландыруу үчүн ошону кылсаңыз болот. Даталарды коюңуз сөзсүз, канчанчы бүгүн число, анан 10 максат. Эртеси күндө жазсаңыз, ошол число, дата, анан 10 максат. Мисал келтирейин. Эгер сиз бүгүндөн баштап күнүгө тренажерный залга, спорт залга барып баштасаңыз, 1 айдын ичинде сиздин толугу менен келбетиңиз, фигураңыз өзгөрөт. Бул калетсиз, бул чындык да. Ошол сыяктуу биз 1 ай бою максат жазсак, бул да биздин жашообузду бүт тармагын өзгөртөт. Максаттар түрлүү болот, финансы жактан максаттар, үй-бүлө жактан максаттар, негизи эле саякат, келечек, материалдык нерселер жөнүндө максат, хоббис, бизнес, дагы жумуш, ар кандай болушу мүмкүн максат. Ошондуктан талдабастан кандай гана максатыңыз бар болсо, ошону жазасыз. Көпчүлүк айтат да, мен 10 максатка жетпей атат, же болбосо көпчүлүк айтат, меники 15 максат болуп кетип атат. Ооба, 15 максатты жазсаңыз болот, бирок 10 менен чектеп койсоңуз дагы жакшы. Бирок күнүгө 10 максат тапсаңыз, андан да сонун.
10 максатка жетпей атса, жакшылап ойлонуңуз, өзүңүзгө кыялданганга уруксат бериңиз. Эгер сиз ол кыялданганга уруксат берсеңиз, анда 10дон ашык максат таба аласыз. Бирок тек гана бул техника боюнча биз 10 максат тизмегин күнүгө түзүп жазабыз. Айымдар, түшүнүктүү болду деп үмүттөнөм. Башка дагы бир мисал келтирейин. Бамбук деген дарагын баарыңыздар билесиздер. Бамбук дарагын уругун отургузганда 5 жыл бою ал такыр жерде жарып чыкпайт экен. Бирок 5 жыл бою аны сугарып өйрөткөн да. Бирок жерди жарып чыккан күндөн баштап 3 айда укмуш бийик, анан укмуш чоң дарак болуп чыгат имиш. Ошо сыяктуу биз дагы 30 күн болобу, 6 ай болобу, 1 жыл болобу максаттарыбызды жазып берсек, бир күндө ошонун арасынан 1 максатыбызбы, 5 максатыбызбы бамбук сыяктуу укмуш чоң болуп жарып чыгат. Башкача айтканда, аткарылат. Ошондо анан сиз өзүңүзгө ыраазы болосуз жана кубанасыз. Учурунда ушинтип максаттарыңызды жазганыңыз үчүн. Анда эмесе кеттик. Бул тапшырманы аткарганы жана чаттан бөлүшкүлө. Кандай болуп атат ушул тапшырма? Кандай кыйынчылыктар болуп атат? Кандай СС деп состояние сопротивления. Ошону жеңүү үчүн бири-бирибизге колдоо көрсөтөбүз, мотивация кылабыз. Анда силердин уникалдуу коучуңар Зузу Качиева эмки сабакта көрүшкөнчө.